101 арыз түшкөн. Разаков шаарындагы маданият үйүнө жык толгон эл борбордон келген жетекчилерге көп жылдардан бери чечилбей жаткан жана укуктук маселелерге байланыштуу орчундуу суроолорун беришти. Маселе Баткен облусунун өнүктүрүү фондунда 500 миллион сом каралган, Лейлек районуна 125 миң сом каралган. Бул акча жок азыр. Ушунда тактап берсеңиздер. Өз кезегинде эл тарабынан берилген суроолорго башкы прокурор Курманкул Зулушев жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жооп берип, элдин көйгөйүн ордунда чечкенге жардам беришти. Бизде ар бир ошо кайрылууга телефон менен байланышабыз. Арызыңыз текшерилдиби, макулсузбу, ынандыңызбы деп. Жок десе кайрадан текшерүү уюштурабыз. Ошентип биз сиздер менен жолугушууну жөн эле өткөрбөстөн бери адамдардын укугу корголсун, кандайдыр бийликтегилер, бийлик өкүлдөрү жергиликтүү жоопкерчиликти сезсин деген максатта иш алып барып атабыз. Эгерде бул жерде маселе ушул жерде чече турган болсо, ошол жерде чечебиз. Эгерде мындай убакыт жетпей калса, бул жерде сыртта ар бир ведомстволордун столу бар. Саламаттык сактоо, билим берүү министрлиги, каржы министрлиги ар бир бул жерде столу бар. Бул жерде өкүлдөр отурат. Бул жерде чыгып, ал жерден дагы эгерде кагазыңар жок болсо, ошо кагазга түшүрүп сөзүңөрдү, арызыңарды ошол жерден дагы биз кабыл алабыз. Сүлүктүү шаарынан келген Абдымалик Мавлянов көп жылдардан бери көмүр казып кенчи болуп иштейт. Ал эмгектенген кен казуучу компания тарабынан кенчилерге эмгек акы берилбей жатканы боюнча башкы прокурорго кайрылды. Абдымалик аксакалдын арызы кабыл алынып, бир жуманын ичинде жооп бериле тургандыгы боюнча маалымат берилди. МТСОМ деген немеге да тапшырдым ошол арызымды. Булардан текшерип чечип беребиз деди. Шол эми основной биздин шахтерлердин айлыгын бербей атат да. Бул айлыгын ала албай нечелер өлүп калды азыр. Эми мынан дедим, Курбаналы Зулушевтер жана да адамдар менен буларга рахмат. Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров булар жакшы иштеп атат. Енді көрө албаган адам көп экен. Шонан суранчы кыргызды оңойтурган адамдар келди деп ойлойм. Азыр жыйындын бийлик өкүлдөрүнүн кезектеги жолугушуусу Баткен району жана Баткен шаарынын эли менен болду. Анда тургундар тарабынан укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелер, мыйзамсыз иш-аракеттер, коомчулукта орун алган көйгөйлөр тууралуу айтылды. Көптөн бери чечилбей келе жаткан маселеси менен кайрылган жарандардын кайрылуулары жеринде кабыл алынды. Бул жерде мен эми ачык эле айтайын, мына биздин Баткен областынын төрөткана бөлүмү бар, больница. Ошол больницада бизде жаш келиндерди кардыны кезип баласын төрөтүп алып атат. Ушундай неме болуп жүрөт. Көпчүлүк эл билет, бирок айта албайт. Караган айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Бел айылы 62 айылын кирбей калган. Мында Зардали деген айылдан кирбей калган. Ушул маселени областтык райондук жетекчилер бар, кайрылышкан. Бүгүнкү күндө чечилбей келе жатат. Ушуну 23-жылга чейин чечип берсеңиздер жакшы болот. Мындан сырткары өзгөчө макамы бар 62 айылга кирбей калган айылдын тургундары да өздөрүнүн суроолорун берип, тез арада айылга өзгөчө статус беришин суранышты. Аймактагы тургундар өз укуктарын коргой албай, же борборго жетип даттана албай жаткан учурда мындай жолугушууну бат-бат өткөрүп турууну сунушташты. Негизи бул президент өзү уюштуруп атат да, жерлерге барып элдин арыз муңун угуп келгиле деп. Эми бул өтө жакшы нерсе. Биз мисалы бир арызды айтуу үчүн 1000 километрге барат элек да, барсак дагы кире алабызбы, кире албайбызбы, ол маселе. Ошон үчүн өздөрү келип маселени айтып, сразу маселеңди айтыш менен жүрүңүз, сиздин маселеңизди карайлы деп туруп, момент ордуда чечип атканы бул эң жакшы иш деп ойлойм. Рахмат, ушунчалык келгендерге рахмат. Мүмкүн болсо тез келип эл менен жолугушуп, биздин дагы көйгөйлөрүбүздү угуп турса өтө жакшы эле. Аллага шүгүр, рахмат, ушунчалык бизди уккандарга рахмат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эл менен болгон жолугушуулар президенттин жеке көзөмөлүндө тургандыктан, ар бир көтөрүлгөн маселе мыйзам чегинде объективдүү каралып, тийиштүү чечимдер кабыл алынаарын, арыздарды жеке өзүнүн көзөмөлүнө алып жаткандыгын билдирди. Адам укуктары боюнча, арыздар боюнча сотко болгон даттануулар айтылды. Социалдык экономикалык багыттагы суроолор болду. Бул таза суу, мектеп, жолдор, анын баарын биз кабыл алдык. Протокол болду. Протоколдун негизинде эртең бүрсүгүнү биз администрация президентке барганда алардын негизинде иштеп жоопторун беребиз, план киргизебиз, башкасы иш-чаралар айтылат да.
Эл тарабынан башкы прокурорго Баткен облусундагы коррупциялык иштер жана мекеме ишканалар тарабынан элге кызмат көрсөтүүдөгү бюрократиялык мамилелер боюнча суроолор берилип, ар бир айтылган суроого жооп болоорун Курманкул Зулушев билдирди. Эми эл тарабынан өзүңүздөр күбө болдуңуздар, көбүнчө баягы соттон чечим чыккан соттордун чечимине нааразы, тергөөнүн сапатына нааразы, жер талаш, үй талаш, баягы чарбачылык жумуштар, ошол нааразычылыктар боюнча бүт арыздарын алдык. 35 арыз түштү негизинен. Биз 2 жуманын ичинде текшерип бүтүп, бул боюнча арыз жазгандарга жоопторун беребиз, чечим кабыл алабыз.